Assalamu alaikum урматтуу достор. Азыр номер 16 Сузактагы Сайдул Акбар мектебине жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Тайырович Кылычбаев келди. Бүгүн 26 июль. Анан жергиликтүү депутаттар мен Урманов Жамшит, Ахмаров, Мухаммад Юсуф, Аслин Нарипов, Шерзат Хакимов дагы бирге ушул жерде азыр мектептин көйгөйлөрүн көрсөтүп жатабыз. Мектептин директору Албеков Каныбек агай дагы башкалар дагы барды ушул жерде. Азыр майкке тартабыз. Бирок сөз сурайбыз Алтынбек Тайыровичтан дагы. Азыр бүт көйгөйлөр менен таанышып чыкты. Мына бардыгын жаңы курулуп жаткан имарат менен дагы, подрядчиктер менен дагы аларга жардам боюнча дагы, мектептин кетип жаткан ремонту боюнча дагы бүт жер кыдырып чыкты. Өтө өкүнүчтүү мектептин ичинде азыр дагы бир кайрылуулар, капитальный ремонт өткөрүү боюнча иштер бар. Ушуларды аткарабыз буюрса. Азыр Алтынбек Тайырович ушул боюнча жардам берет буюрса. Подрядчиктер ушул жерге азыр биз Сайдул Акбар мектебин капиталдык ремонт өткөрүү жана спортзал куруу боюнча сметасын даярдаганбыз. Кудай кааласа азыр Алтынбек Тайыровичке тапшырабыз. Жогорку кеңештин депутаты азыр мына азыркы кетип жаткан иштер менен таанышып атат. Мына толук. Бүгүн 26 июль 25 жыл Сайдул Акбар мектебинде иш кызгын кетип жатат. Азыр Алтынбек Тайыровичке дагы ушул мектептин толук капиталдык ремонту менен сметасы менен спортзал куруу боюнча проектин тапшырабыз. Азыр мына коллегалар, мен Урманов Жамшит, коллегаларым Ахмар, Мухаммад Юсуф, Шерзат Хакимовтар келишти, жергиликтүү кеңештин депутаттары. Кудай кааласа жаңылыктар болуп калат буюрса, достор. Достор, биз Сайдул Акбар мектебиндебиз. Мына азыр жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Тайыровичти ушул жерге чакырганбыз. Азыр ремонт кетип атат, бирок капиталдык ремонт өткөрүү боюнча Кудай кааласа аракеттер болуп жатат. Сметалар түзүлгөн. Азыр жергиликтүү кеңеш депутаттар менен жогорку кеңеш депутаты Алтынбек Тайырович мына ушул жерде. Агай көрсөтүп жатат. Авал менен таанышып атат мектептин. Бул мектеп билесиңер 80 жылдык мектеп. Агай тааныштырып жатат. Ремонтту баасын айтып атат агай. 2 сомдон эле түшүп атат дейт. 46 миңге 3 кабаттуу мектепти. Ремонтта акча бөлүнүп тур. Иш акы. Мектебиңиз жакшы экен. Көчкөн жерлер бекитип, мынтип, ооз бийи кагып, ушинтип. О, спортзалыбыз да ошондой да. Спортзал. Барды ошондой. Мына нелерди кеткен? Достор, ушул жерге азыр Сайдул Акбар мектебин алдында ушул жерге чоң спортзал салганга азыр проектисин даярдап атат экен агай. Азыр биз ошону тапшырабыз Алтынбек Кылычбаевга. Азыр ошол боюнча мына таанышып атат. Достор, буюрса проекттер бүтсө, эртең бир күн тапшырабыз мына коллегалар менен. Сайдул Акбар мектебине чоң ушул жерге спортзал
10 миллион сом тегерегинде спорт зал курганга биз Кудай кааласа чуркайбыз. Керектүү ушу булактардан акчаны ушул жерге бурганга аракет кылабыз. Буюрса мына Алтынбек Тайырович жардам берет. Ошого бүгүн 26 июль 25 жыл мына Сайдуллах бар мектеби. Мына эски спорт залынын акыбалы өтө чатак, нүрөп турат. Ремонт кылса деле азыр жаңылык болот жакында. Дагы бирөө 14 15'te 70 var. Buradaki satış boyunca aldığında yerlerine bağlı satıyor ama bunu aldır. Akıkı kalmayayım 5 ön tartımdan ama 4 önü 60 tane şu 11 tartım koydum. İlk 3 4 5 6 7 8 9 10 Vay malades. Coğrafya yaşayıp duruyor. Nasıl ya? Doğru cidden bak. Урматтуу айылдаштар, урматтуу мекендештер, мына азыр Сайдуллах бар номер 16 мектепке жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Тайырович мына жергиликтүү кеңештин депутаттары жана ушул мектептин директорунун сунушу менен чакыруусу менен ушул жерге келди. Азыр ушул мектепти Сайдуллах бар мектебин капиталдык ремонтко өткөрүү боюнча республикалык бюджетке азыр кагаздарды тапшырып атабыз. Азыр жалпысынан суммасы менен таныштырат. Азыр ошону тапшырып койсок, биз жергиликтүү депутаттардын бөлүгүндө. Мына агай тапшырып атат. Агай жалпысынан примерно канча сумма каралган ушул боюнча? 29.750. 29 миллион. Алтынбек Тайырович, кандай дейсиз? Жетеби же бир кандайдыр кошумчалар болуш керекпи? Кандай Бул проект илгери даярдалган экен. Канча жыл болуп калды? 1 жыл мурун даярдалган. 1 жыл мурунбу? 1 жыл мурун даярдалган. Бирок ондо кандай даярдагансыздар? Эми азыркы эми капремонтко бизге келип атат. 40 миллиондон жогоруда, 45 миллион, 50 миллион, Ошондой болуп 55 миллион ушундай болуп атат. Эми буну кантип өзү 3 жылга чейин берилет да мен билгенимен. Буюрса барайлы может доработка кылабыз. жаңы перерасчет кыласыңарбы, жетпесе карап туруп буюрса бир жыйынтык кылабыз. Аракет кылабыз. Аракет кылып жардам бересиз, ушул мектептен Кудай кааласа Аракет кылып жардам беребиз. мына достор, Алтынбек Тайырович уже мына кабардар ушул жерден толук менен мектепти көрүп чыкты. Буюрса капиталдык ремонттун сметасын, полный проектин тапшырабыз, Жан башка дагы кошумча спорт зал. Агай айтып өттү, буюрса спорт залда жардам беренде. Бүгүн 26 июль 25 жыл. Рахмат агай. Рахмат. Азыр биз калган иштерди дагы көрсөтөбүз, Кудай кааласа. Достор, бардыгы жакшы болот. Буюрса мектебибиз капиталдык ремонтко өтөт. Достор, мына Алтынбек Тайырович толук менен мектепти көздөн кечирип, мына агай менен сүйлөштү, жергиликтүү депутаттар менен, эл менен ушул жерде жолугушуу өткөрдү. Ошо ой пикирлерин сурайлыкчы. Алтынбек Тайырович, кош келдиңиз. Ушул депутаттар биз чакырдык, анан агай чакырды. Жок дебей убакыт ажыратып келгениңизге чоң рахмат. Кандай ой пикирлер бар ушул мектеп жөнүндө жана ушул жердеги элдин көйгөй жөнүндө? Негизинен бүгүн мен 3 мектеп кыдырып келдим. Бүт мектептерде көйгөй негизинде бир, бардыгы ремонт маалында. Бу адамдык ресурска такалып атат, финансовый ресурска такалып атат. Быйылкы жылга ремонтко, жөнөкөй ремонтко 1 чарчы метрге 4 сом каралып тур да. Эми мына чоң 3 этаж мектеп, 3 этажга 46 000 сом каралыптыр. Бу жалпы ремонт кылган, мына косметический ремонт кылганы 46 000 сом. Бу деген азыркы күндө бир адамдын эле 1 айлык акысы болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул нерсени да баргандан кийин карап чыгыш керек.
ар бир негизинен мен ушу мектептерде иштеген тех персоналга терең ыраазычылыкты билдиремин. Булар өз мээнетин, өз ден соолугун ушу мектептерге арнап атышат да. Эмне дегенде берде бир 10 адам иштесе, ар бирине бир 5000ден тийсе тиет, тийбесе жок экен да. Ошон үчүн негизинен мен ошо тех персоналга терең ыраазычылык билдиремин. Чоң рахмат келгениңиз үчүн. Буюрса байланышта болобуз. Буюрса Кудай кааласа. Мына достор, бүгүнкү мына иш сапар менен десек деле болот. Каникулга карабастан ушул жерди чакыруубузга карап жооп кайтарып, мына Сайдулла Акбаров орто мектебине Сузактагы келди, мына көйгөйлөр менен тааныштык. Көрүшкөнчө достор, мына.